Саламатсыңарбы 5 класстын окуучулары? Китебиңердин 140 бетин ачкыла. Сабактын темасы этиш. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Биринчи лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин, ал-абалын билдирет. Экинчи морфологиялык белгиси жак жана чак болуп өзгөрөт. Үчүнчү синтаксистик кызматы. Этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдетти аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мисалы, эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт. Сүйөт баяндооч. Дептериңерди ачкыла. 440 көнүгүү. Этиштерди тапкыла. Сүйлөмдө кандай милдет аткарарын аныктагыла. 441 көнүгүү. Тамсилди окуп, кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапкыла жана кандай суроого жооп берерин аныктагыла. Анда мисе үйгө тапшырма. 442 көнүгүү. Берилген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Эмне үчүн булар этиш деп аталат? Аларды оңго мүчөгө ажырат. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.